Өлкөдө быйыл пандемияга байланыштуу калктын финансы кредиттик уюмдардан алган насыяларын төлөөсү кыйындап келген. Мындан улам социалдык экономикалык оор абалда калган насыя алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында токтом кабыл алынып, 17 ноябрда расмий жарыяланды. Аталган токтомдун негизинде жалпы 600 үй бүлөгө жеңилдик берилет. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 253 миллион 216 миң сом каралган. Мурунку өкмөт башчы Садыр Жапаров бул тууралуу өлкө аймактарын кыдырып жүргөндө айткан эле. Кредит маселеси боюнча мына 100 миң сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процентин. 100 миңге чейинкилерди гана. Андан өйдө карай мамлекеттин күчү жетпейт экен. Болгон күч аракетибизди жумшадык. Эми баягы 100 миңге чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, аябай начар турмушта жашагандар. 20 миң алган, 50 миң алган, 80-90 миң анан 100 миң алган дегенде. Бул маселени 10 чакты 15 күндөн бери иштеп атканбыз. Кече күнү уже окончательно отуруп чечиштик муну. Булактарын таптык. 1 миллиард 200 миллион сом кетет экен бюджеттен, мамлекеттен. Бирок ошол 600 канча миң үй бүлөгө баягы кредит алган 100 миңге чейинкилерге ошо 3 айлык жардам берет экенбиз. Кыргыз Республикасынын финансы кредиттик уюмдарынан кредит алган зайымчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө токтому төмөнкүдөй. 2020 жылдын 1 октябрына чейин 100 миң сомдон ашпаган кредит алган жарандардын 2020 жылдын декабрында жана 2021 жылдын январь-февраль айларына эсептелүүчү 3 айлык пайыздык баалары мамлекет тарабынан төлөнөт. Насыя алуучунун 100 миң сомго чейинки бир нече кредиттик уюмдарда насыясы бар болсо, анда ал жаран бир гана финансы кредиттик уюмду тандашы керек. Насыясы бар жарандарга токтом күчүнө киргенден кийин 10 күн ичинде финансы кредиттик уюмдардан пайыздык бааларды төлөөдөн бошотулгандыгы тууралуу кабар берилет. Аталган жардамды алуу үчүн жарандар 5 декабрга чейин жазуу жүзүндө арыз менен кайрылуусу керек. Ал эми мындай жеңилдик кредиттик союздан, лизинг компаниясынан жана ломбардтан карыз алгандарга берилбейт. Андан тышкары бул кредиттер ушу ислам принциптери боюнча берилген кредиттерге дагы тиешелүү. Башка айтканда, эгерде кредит алган болсо, жарандар жөнөкөй кредит болобу, же болбосо жанагындай ислам принциптери менен берилген кредит болобу, эгерде ошо 100 миң сом өлчөмүндө 1 октябрга чейин алынган кредит болсо, жанагындай мен айткан арыз менен кайрылууга болот да. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган учурлар көп. Мындан улам адистер насыя алууда ар бир адам финансылык мүмкүнчүлүгүн эске алышы жана той өткөрүү же буюм сатып алуу үчүн ири суммада кредит алуудан оолак болушу керектигин эскертип келишет. Наргиз Анарбай кызы, ТМЖ жаңылыктары.